Чүй облусунун Сокулук районунун Төмөнкү Чүй айылында ишембилик өттү. Жаз демин жандандырган ишембиликте өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешевдин демилгеси менен Чоң Чүй каналынын жээгине 2000ден ашык бак дарактардын көчөттөрү отургузулду. Мына урматтуу Бирге ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн 100дөн ашык Чүй облусундагы мамлекеттик кызматкерлер келип атайын ушул теректерди тикти. Бул жерге Чүй обласынын структурный подразделение деп коелу. Ошол бүт мекемелердин баары келген, бүт службанын баары келген. Анан бүгүнкү күндө ушул Чүй каналынын жээгине ушул бага тургузулуп атабыз. Анткени бул тиги өзгөчө кырдаалдар менен сүйлөшүлгөн. Ушул жанагы берег укрепительный работа деп ошонун жээгинде ушул бактарды отургузуп атабыз. Көчө күнү Фрунзенский лесхоз менен сүйлөшүп, ошол жерден 2000ден ашык терек алынып келген. Ошо бүгүн ошону отургузуу жумушун өткөзүп атабыз да. Чүй каналы бул наркы өйүзү азыр Казакстандын территориясы, бул эрки өйүз биздин Кыргызстандыкы. Анан биз жылдан жылга ушул суунун жээгинен суу жеп отуруп, айдоо жерлерибизди жоготуп атабыз. Ошонун негизинде ушул укрепительный жумуш кылып теректерди тигип атабыз. Хотя бы ушул жерди кармалып калсын деген нерсе. Ушул демилгени жакшы уюштуруп беришти бизге губернаторлор. Чүйский областной губернатор, өзүнүн Сокулук районунун акими жакшы уюштуруп ушунча көчөттү 2000 көчөт эгип беришти азыр бизге. Субботник Бишкек шаарынын Чүй областной баардык структуралары чогултуп, уюштуруп, баарын алып келип, тигип, бекемде берип кетишти. Эми буюрса өзүбүздүн мойнубузда калганы. Аябай жакшы болду. Эртең мына жерлер ушунда суу жебей калат да, мына теректер эккенден кийин. Мурда жеп кетчү эле жерлерди. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, мурун бул жердеги тургундардын айтымына караганда 3-4 метр, 5 метр ары болсо, жылдан жылга бери жирип отуруп, жердин аянты кыскарып атат. Төмөнкү Чүй айыл тургундарынын айтымында Чоң Чүй каналы жылдан жылга кеңейип баратканын айтышты. Келечекте бул бактар чынар терекке айланып, жаратылыштын гана көркүн ачпастан эл керегине жарайт деп үмүт артышты. Төмөнкү Чүй айылынын тургундары үчүн бул жер өтө маанилүү. Анткени көк чөптүн үстүнө айыл жаштары улак тартып, спорттун ар кандай түрлөрүн өткөрүшөт. Барган сайын жашыл талаанын кыскарып баратканы түш көз салып келген. Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев өзү баштап, жер казып, бак отургузуп, эл менен жакындан баарлашты. Жашоочулардын бардык суроолоруна жооп берип, көйгөйлүү маселени чечүүнүн жол жоболорунан кеп салды. Ал чындыгы эле бул биздин Кыргызстандын ушул жерден баштап чегарасы. Чегарабыздан мынакей суу бери жака жылган сайын бир жылда 9 гектардан 19 гектарга чейин өзүбүздүн жерибизди жөн эле жоготуп коюп атабыз. Жөн эле туруп эле жоготуп коюп атабыз. Бул абдан көбөйлүү маселе. Эми ушул жерде элдин үлүшү кызгарып бартат. Азыраак болуп бартат. Эртең көбөй башталат. Мага жер бергиле деген көбөй башталат. Ошол себептен бул маанилүү негизги. Анан кийин биз ушу 3 айлык ишембилик жарыялаганбыз. Ошо 3 айлык ишембиликтин алкагында ушу жерге жок дегенде бир 2000 бак болсо дагы ушу жерди почваны баягы эрозия почва деп коет. Ошо эрозия почва болбош үчүн ушу бактарды тигип чыгып атабыз. Ишембиликке Чүй облусундагы бардык мамлекеттик кызматкерлер катышып, бактардын түбүн жумшартып, сугарып, айлана чөрөнү тазалашты. Бүгүн айыл боюнча так эле субботник болуп атат. Анткени 3 айлык жарыяланган да субботникке. Андан тышкары бүгүн аэропорттун жээгинде тазалап атабыз, жолдун трассанын жээгин. Чоң трассалардын жээктерин эми мына эреки күн жылыганы, жаз келгени менен кичине мусорлар көбөйүп кетти. Мен ушу элге да кайрылып кетилем, ушул жагында бир карасаңар тазалыкты деген ойду айтып кетилем да.